ар ким ар түрдүү сөздөрдү жазып атышат, ар кимдин ар түрдүү ойлору бар. Мен ушул 6-класстан бери тагыраак айтканда 91-92 жылдан бери Кыргызстан качан алдыга жылат деп келе айтып, мына жашым 42ге чыкты да, 43ке карап кетип атабыз. Ар бир адамдын өзүнүн ою, ар бир адамдын жакшы ниет, жакшы тилектери болот. Мен мына талапкерлерди бирин дагы жаман деп айтпайм. Кечеки жалпы Кыргызстанды өзүмдүн демилгем менен, бул бирөөнүн проектиси эмес, өзүм демилгем менен бир инимди ээрчитип алып, ошол Таластан баштап бүт Кыргызстанды 55, Бишкек менен 56 шаарды айланып чыктым да. Анан элдин арасында чындыгында мындай элди ээрчите турган бизге башчы керек. Илимсиздик аябай күч алды. Мен дагы өзүм жогорку окуу жайда бир эмес 2 дипломум бар. Биринчиси колледж, экинчиси юридический. Бирок, урматтуу туугандар, ушул өнөр жаатында жүргөндөн кийин бардыгына биз тегиз болушубуз керек, калыс болушубуз керек. Оюбузду, ниетибиз ошол. Анан негизинен туугандар кечеки ушул агитацияда жүргөндө кыркып, монтаж кылдың дегендер да бар да. Мен өзүмдүн телефонум менен тартып жүрдүм, Samsung A30 деген. Алда баягы мен жакшы түшүнбөйт экем, ошол баягы толуп калат экен, анан 2 мүнөттөн тартышка туура келип, биз Телеграмдан айдап аттык. Ушул Time Маалымат каналынын башчысы, Мадымаровдун колдоочусу Илимбек деген инибиз бул жактан чыгарып атты. Анан калыс сурамжылоо болду. Биз баягы өтө негативный сүйлөгөн сөздөрдү чыгарбадык. Ал камерадан сырткарда сөздөр болуп атты. Негизинен баарыбыздын тилегибиз окшош. Кыргызстан алдыга жылса дейбиз. Бардык талапкерлерди сыйлайбыз. Бирок кече менин личкама жазып, жаман комментарийлерди жазып, шунчалык негатив сөздөрдү жазып, кайра өзүңдүн демилгең менен өзүңдүн чөнтөгүңө тыйын кетирип айланып чыгыпсың, азамат, баракелле деген ордуна ушундай жаман сөздөр жазды. Бабанов менен жүрдүң дейсиңер. Мен саясатчы эмесмин. Бирок айтайын деген оюм бар. Ошол убакта Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин жолун улайм деген үчүн мен каршы болуп Бабанов менен иштегем, туура. Бабанов кийин 600 000 голос алды. Бирок ал качып кеткенден кийин ал сөзүндө турбаган коркоктугун билип колдобой калдык. Бул бир. Экинчиси биримдикте жүрдү дейсиңер. Биримдиктен сунуш түштү. Бирок анын ичинде Жусупов Эмил Рамидинович деген 91-жылкы Эмаком компаниясында дом куруп, ушундай бир ишкерлик менен алектенген жигит менен жүрдүм. Мага башка партиялардан дагы, мекеним Кыргызстандардан дагы сунуштар түшкөн. Бирок мен өзүм биримдикке каршы болчумун. Бирок арасында 2-3 мен сыйлаган агалар бар. Алар деле кыргыздын балдары, кыргызга күйгөн. Бирок саясат туура болушу мүмкүн, туура эмес да болушу мүмкүн. Эмилбек Жусупов деген бала 35-37 адамды үйлүү кылды. Бир домдун астын, биринчи кабатын медресеге бериптир. Ысыккөлдө бир мечиттин ушул курулушуна жардам бериптир. 200дөн ашык баягы жетим жесир аялдарга жардам берип келеткен. Балдар үйү барларга жардам берип келеткен. Анан бул айтты, бул жигит, мен өзүмдүн оюм бар. Жаштарды үй менен, ипотекалык үй менен камсыз кылам. Ошол программа менен кетип атам деген үчүн мен колдодум. Бир сүрөттү кайра кармоо алып чыгарган ал туура эмес да. Мен танбайм, колдогом. Мына да 2017-18 жылдары былтыр экен. 19-жылы, мурдагы жыл болуп калат, мына 21-жылы. Мен ошол Садыр Жапаровду чыгарып койгула, Асылбек жардам берип койбойсуңарбы деп сүйлөгөмүн. Кааласаңар, мен атымы, фамилиямды жазып, Садыр Жапаров деп жазсаңыздар чыгат, YouTube'да бар. Анан колдогомун. Кече 7-октябрда тополоң болуп, элдер баягы Тилек Токтогазиев, Жанар Акаев баштаган жаштарды, анан кийин координациялык кеңеш Бабанов, Сабанов, баягы Мадымаров, дагы Сапар Исаковтар, ошолор өзүнчө болуп калып, топ болуп, ошол убакта мен ошто үйдө туруп, ошондо кайрылык кылдым. 2 мүнөт ушунчалык эмоционалдуу сүйлөдүм.
кайрылуу кылып Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдойбуз, артынан ээрчибиз, тааныйбыз деп сүйлөдүм. Ошондо 5100 адам поделиция кылыптыр. Азыр деле ошол мен Facebook'та баракчаман көрсөңөр болот. Мен өтө кубанычтамын. Ошол Алла Таала бардыкты көрүп турат. Элдин оюн Аллах Таала билүүчү. Садыр Жапаровду азыр конструктивдүү сындаштын ордундай сындап айтат да, бир мен көрүп атабыз. Али бийликке келе элек. Кече бир 20 күн, 15 күн иштеген жок даже. Ошондо элди баягы 100 000 сомго чейин кредити барларды кечтирди. Бул дагы чоң нерсе. Анан кыргыздын пайдасына иштейт деп атат жетим тоо. Эми бул башчы болуш үчүн дагы мындай физически да күчтүү болуш керек. Туура спортсмен болгон экен жашында. Бирок сүйлөгөндөр так таана айтайын деген өзүнүн ою бар, максаты бар, өжөр экен. Мен мүнөзүм да ушундай өзүм, өжөрмүн. 56 шаарды айланам дедим эле, 56 шаарды толук айланып чыктым. Мен сурамжылоону эртерээк баштаганмын, ошол себептен айланып бүттүк, толук. Буйруса, мен ишенип турам 90% менен Жапаров Садыр Нуркожоевичти эл колдоп алат деп. Себеби мен сурамжылоодон байкадым да, биз карапайым элдерден сурамжылоо жүргүздүк. Ар бир адамдын өзүнүн позициясы болот. Туура ба устаттарыбыз, сен устатыңды ээрчибейсиңби, личкага чейин жазгандар бар. Чыкпайсыңарбы, чыгып сурамжылоо жүргүзбөйсүңөр ошондо көчөгө чыгып, анан менде ушундай ой болду, үйдө жатып алып, мындай бир сында Facebook'тан айтышып, ким өтөт экен, бул өтөт экен дебестен бир тоюм деле, 1-2 тоюм болчу, той алып барчу элем. Ошол убактым кенен экен, анан айланып чыктым зерикпестен. Мен Кыргызстанды бир эмес бир 10дон ашык айланып чыккам. Кыргызстан уктабай туруп 2 суткада айланып койсо болот өзүчө. Туурасы да. Анан мен мисалы үчүн кызмат сурабайм. Пакта коюп атасың дейт. Ушунчалык бали сөздөрдү жазгандар бар. Бетиме айткыла, личкама жазгыла, жолуга эле сүйлөшө эле. Кимиң менен болсо дагычы. Мен мындай принципиалдуу жүргөн жигитмин. Чөйрөмдөгүлөр дагы билет. Бетин айтам, артынан сүйлөбөйм, ушундай жигитмин мен. Мен мактам айткан жокмун. Анан мен ошол президент болуп келгенден Садыр Жапаровго сунуштарым бар. Жылына 200дөн ашык адамды үйлүү кыла турган, мекенге салым кошуу күнү деген. Бул да өзүнчө чоң тема. Бул жөнүндө да кайрылуулар жасайм. Ал эми урматтуу жалпы Кыргызстандын жарандары 30 жылдан бери дейбиз, бирок мен президент башкарууну ошол дайыма колдоп келгем. 2010 жылы Бакиевди кууганда дагы парламенттик башкаруу дегенге каршы экенимди ачык айткам. 14 мүчө ошол убактагы өкмөт, убактылуу, бактылуу өкмөт мүчөлөрү. Алар дагы мындай бир мыйзамсыз келишкен. Мен ошон үчүн туугандар, бул сөзүмдө танбайм. 10 январда жапатырмак баарыбыз биригип Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдоп алабыз. Анан эгер Жапаров Садыр Нуркожоевич бир катачылыктарды кетирип, туура эмес иш жасаган болсо, айтып чыгабыз. Биз корко турган жерибиз жок. Бирөөнү колдоп, жактап, ошонун артынан түшүп албайбыз. Эгер туура эмес саясат кылса, бирок ички дүйнөсүн, ниеттерин билебиз. Алдыга жылдырам деп атат. Ушуну колдоп алайлы туугандар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып. Ошон үчүн мен анча-мынча баягында юморго салып, чувство юморлуу барлар мындай бир түшүнөт деген максатта кече кичине бир тамашалап, бир 20-30 секунд сүйлөп койсом, артыман жаман сөздөрдү жазып, ушундай неме кылышты. Мен көңүл эле бурбайм. Ошон үчүн туугандар, бир адам 10 саясатчыны же 20 саясатчыны колдой бериши мүмкүн. Кайсы бир ойлор үчүн, ниеттер үчүн. Ал ошол колдоо кийин ал саясатчы каташылык кетирип алса, сен дагы мен дагы колдогон адам күнөөлүү болуп калбашым керек да. Бардыгы ниетке жараша дейт исламдачы, ниетти оңдойлу. Качан Кыргызстан оңолот эмес, качан мен оңолом деп ар бирибиз ой жүгүртөлү. Мисалы үчүн, мына экранды көрүп турган бир тууганым, сиз өзүңүз ушунчалык такыбамын, же менин кемчилигим жок деп айта аласызбы? Айта албайсыз. Мен дагы айта албайм. Алланын астында бардыгыбыздын ниетибиз, жараткан туура ниеттерибизди кабыл кылсын. Мен айтайын деген ойлорум аябай көп. Мен сиздерди тажатып жибербейин. Бардыгыбыз ошол
Президенттик башкаруу кече эртең референдумда чогуу болот. Президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу деп. Кыргызстан өзү 6,5 миллион калк дейбиз. 1 миллиондон ашыгы сырт жакта жүрөт. Биз мында карап көрсөк Тюмень областында барбыз Россиянынча. Калкы дагы, территориясы дагы. Аз эле калкпыз, аз эле. Анын ичинде башка улуттар бар. Ошон үчүн ынтымакка келип азбыз, азбыз. Бир адамга баш ийели. Ошон үчүн туугандар президенттик башкаруу. Анан мага дагы эмнеси жакты кечеки Садыр Жапаровдун жана тендерди жоёбуз деген жакты. Мен өзү көзүм менен көрүп келдим. Мына Кара Суунун Калин деген айылында мектеп түшүптүр. 92 миллион сомго курулуптур. 30 миллион сомго курса болот ошол мектептичи. Мен көрдүм көзүм менен барыпчы. 50-60 миллион сом бөлүп алышты жөн эле. Мына ал жерде Оштогу баягы көпүрө подиум 22 миллион сомго курулуптур. 22 миллион сомго 6-7 бала бакча курса болот. 30 орундуктанчы. Мен да өзүм бир-эки жер үй салып сатканмын. Оштогу Кызыл Байрак деген айылда. Ошол себептен менде мындай түшүнүк бар. Азыр интернет Google'га кирип туруп эсептеп чыксаң деле болот. Кайсы нерсе курулушка кандай. Азыр курулуш өтө деле татаал эмес, жумуш жоктор көп. Ошон үчүн тендер жоюлушуна колдойбуз. Олигархтар аябай буттоосулар көп болуп атат. Анан мына арасында мурунку эле бийликтегилердин колтугунда жүргөндөр өзүңөр билип кеткиле. Өзүңөр билип, Садыр Жапаровдун колтугуна кирип, аны алаксытып, бир бузуп деген ниетиңер кабыл болбойт, эми ишке ашпайт. Кыйналган элдер сууктарда, базарларда отурабыз дегендер бар. Ар бир адамдын рызкысы жараткандан. Базарда олтурсак өзүбүз үчүн олтурабыз. Бирөө үчүн эмес. Өзүбүздүн бала чака алдыга жылыш үчүн отурабыз. Үй бүлөбүз бакубат жашаш үчүн отурабыз. Мен Америкада 1 жыл жашадым. Стройкада крыша жабышып жүрдүм, ошол таластык жигиттер менен, токтогулдук жигиттер менен. Эртеден кечке иштейсиң. Мен ошондо 200-300 долларга тойго чыгат элем ушерде, Кыргызстанда. Бирок ошол жака барып иштедим. Moving деген компанияда иштедим. Жүк түшүрүп, жүк менен эртеден кечке 10 саат жүк түшүрүп, 15 саат жүк түшүрүп иштедим мен 1 жыл. Бизде жатып алып эле кечке уктап турган, кечинде холодильникти ачып, эчтеке жок болсо, чөтө депутаттар иштеп атат деп тарс жаап коебуз. Өзүбүз аракет кылайлы туугандар. Бардыгыбыз жапа турмак бир адамды тиктебестен өзүбүз аракет кылайлы. Физически дагы мүмкүн эмес да. Бир адам өмүр бою мындай бир нерсеге жетиши мүмкүн эмес. 4 саат, 5 саат уйкусу болот. Ал деле адам. Бирок колдоп турайлы. Негатив сөздөр, мына НПОлор каршы болуп чыгып атат, мыйзам калдын элек. Булар мына Кыргызстанга 300 миллион доллар жылына келчи эле келбей калат атат. Булар ошол арам акчаны алып көнүп калгандар каршы болуп атат. Биз президенттик башкарууну колдойбуз. 10 январда мен Садыр Жапаровду колдойм, жана баарыңыздарды колдоого чакырам. Кимди колдосоңор колдогула деп айтпайм. Баарыңыздар билип турасыздар, буйруса Кыргызстан алдыга жылат. Анан 1-2 ай өткөндөн кийин иштебей атат го деп кычык издегенди коелу. 5 жыл, 6 жыл мына аягына чейин, мөөнөтүнө чейин иштесин. Буйруса результаттар болот. Мен буга ишенем. Ошон үчүн туугандар бардыгыбыз жөн эле исламды сүйлөп койбостон, алхамдулиллах, машаллах деп сүйлөп койгонубуз менен исламда жашайлы туугандар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, ынтымакта бололу. Бул шайлоо дагы өтөт. Ар бирибиз өзүбүздүн оокат менен убара бололу. Бирок мен бир кызмат сурап, же бир ондай кабинет, же бир жумшак кресло керек эмес мага. Мен сунуштарым бар. Ушу сунуштарым аткарылса, иншалла, ушул эл үчүн пайдасы тийсе ошол мага жетиштүү. Мен тойлорду алып барып өзүмдүн жеке иштерим бар, жасай турган жеке бизнестерим бар. Ошолорду аткарсам, иншалла бардык ордунда болот. Баарыңыздарга ийгилик, бир туугандар, аман болуңуздар. Жакшылыктарда жолугалы. Тойлор болсун, бирок ислам тойлор болсун. Шан шөкөтү болсо дагы ашыкча аял эркек аралашып бийлеген. Мен каршымын. Тойго чакырбай койсоңор деле мен наразы болбойм. Ислам тойлор болсун. Анан мархумдарды узатууну толук ушул мыйзамдаштырып жолго салсак. Анан туугандар бардыгыбыз биримдикте болуп, ынтымакта бололу. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам, алдыга жылыштыкты каалайм. Бар болуңуздар.